Assalamu alaikum dostlar. Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн бизде өзгөчө видео. Түштүк Кореядан Бишкекке ушундай автобушка Rexton автоунаасын жүктөп аткан кезибиз. Азыр жүктөгөнү айдап баратам достор. Шоринг деп коет Кореяда, билсеңиздер керек, көп жерден угуп калдыңыздар. Азыр шорингке айдап баратам. Анда эмесе кыскача видео сиздерге. Кеттик. Rexton автобушка автоунаабыз достор. 4 2019 жылкы. Экинчиси 18-19, мунусу болсо таза 19. Үстүнөн танка сыяктуу болуп чыгып турат. Арт жактан болсо өзүңүздөр көргөндөй ушундай. 5 киши олтурса болот. Кааласаңыздар читирүүдөн кошосуздар, кааласаңыздар үзөсүздөр дегендей подогревтери бар. Жана бул жактан старт стоп дагы бар. Ачкычы ушундай ачкыч менен. Так, бул жакта пульт бар достор. Пульт менен могу үстүндөгүнү башкарсаңыздар болот. Оригинал монитору, подогревтерди айттык. Подогрев руля бар достор. Бул жакта телефонуңуздарды улап алып, Bluetooth менен башкарып дегенде сүйлөшүп кетсеңиздер да болот. Машинабыз таза, замена жок. Бүт бардыгы таза. Пробег болсо 155 000 оригинал пробегте. Ушундай. Ана моундай кнопка коюп коюптур, кнопкабы эмне балекет. Караңыздар. Мынтип жанып турат, бирок көзгө көрүнбөйт экен. Телефондон жанат экен, мындай караганда. Телефонго алаксагандабы, бирдеме болгондо, короче, могу сигнал берет экен. Тит этип туруп, могу сиденияңыздар титрейт экен. Ошондо жан башыңыздар титрейт экен да, өзүнчө бир сигнал берипчи. Эки көзү турат могу жерде. Бир болсо могу телефонду карап же болсо башка нерсеге алаксып калганда, ошондой сигнал берет окшойт, тит этип туруп. Ичинде ушундай менен экен. Буга чейинкилерде мындай жок болчу, сөздүн ачыгын айтканда. Азыр биз шорингке айдап баратабыз. Уже могу тыңылдап сигнал берип баштады. Айдап баратам. Жеткенден кийин түшүп дагы бир видео кылабыз, көрсөтүп толук. Достор, биринчи Rexton'убузду азыр жан эле айдап келдик. Шорингке биздин контейнерде келип калыптыр. Rexton, өзүңүздөр көргөндө 12 метр бийиктикке көтөрүлөт. Кызыккандар жазсаңыздар, ушундай Rexton'дан да алып берсек болот. Наклейкаларын сыйрып, таптаза кылып жууп койсоңуздар. Бизден муну клиент заказ кылып алган. Бул үчүнчүсү. Дагы азыр экинчисин алып келсек, ал төртүнчүсү болот. Ошондо төртөөнү алган болот. Өзүнчө бир бригада болуп калды да, Бишкекке алып барып, өзүнчө бригада ачып, компания ачып туруп иштетсе болот. Бул жака рекламный щиттерди илип дегендей, ток, ошондой нерселерди монтаждап, бул жака түшүп алып, бийикке көтөрүп, жана пульты менен иштете берет. Буттары бар, бул жерде, тиги жерде түшөт. 2 адам чейин көтөрөт деп турат, 200 килограмм. Так, ошондо 80 килограммдан 2 адам, анан 40 килограмм инструменттерди да. Ошол. Бийиктигин айтып кеттик. 2 дизель чытырууду машинанын өзү. Ошол. Азыр экинчисин алып келебиз эми. Так, экинчи автобушканы айдап баратам. Мунун багы жанып калыптыр. Тилекке каршы биздин бараткан жолдо заправкада жок. Ошол себептен майда куя албай калабыз. Эми эсен-аман жетип алсак, барып түшүрүп алсак Кыргызстандан, анан май куят. Бул 18-19. Буюрса жетип келдик шорингке да. Бул тааныштырбай калдым буну. Мунун пробеги достор 114 000. Оригинал пробегте, монитор, подогрев, комплектация окшош. Бирок жанагындайсы жок бул жерде. Анан эч кандай сигнал жок экен. Ушундай. Мунда пульти бар. Пульт ушундай чехолу менен. Так. Буюрса жүктөлөт азыр. Мага достор, буюрса контейнерибиз да келип калыптыр. Контейнер номер. Бул жака азыр экили автоунаа болот. Rexton автобушка. Бурса айдап эле кирип
дөңгөлөктөрдү карматып коет. Буюрса биринчи автоунаабыз даяр. Так, караңыздар, өзү менен өзү болуп эле кирип барат. Барганда да ушундай эле түшөт. Эч кандай жана кара-маранын кереги жок түшкөндө дагы. Экинчи Рекстон келди буюрса. Так. Ал жерден кичине кайрып койсо болчудай экен. Мынакей достор, мисалы мындай жүктөгөндө берки кара менен көтөрүп жүктөйт го. Ошондон кымбат болот бул. Себеп мунун жоопкерчилиги бар. Анан көп убакыт кармайт дегендей. Чыгат, кирет дегендей. Ошондой. Жана мисалы Гелендваген машиналар бар го. Аларды мындай көрүнүшүнөн оңой. Айдап эле кирип коюп коет, дөңгөлөгүн чечпей эчтеке кылбайт. Бирок жөн машинага караганда кымбат жүктөлөт. Биринчи Рекстон өз ордун тапты буюрса. Так, дөңгөлөктөрүн тарапынан койду. Ары кетпешпесин, бул жака кетпеслик үчүн асты жактан байланды. Азыр бул жактан да байланат. Анан экинчи Рекстон кирет. Экинчи автоунаабыз кирип баратат. Бизде Озочарда болуп калды. Биз азыр Озочарга кетебиз. Машинаны алып кирип коюп. Спарк же дагы бир машина батып кетеби деп ойлосом, эчтеке батпайт экен. Экөө өзү менен өзү болот экен. Мынакей достор, буюрса машинабыз өзү менен өзү болуп, тросторду коюп орношту. Так, буюрса ооз ачып чыктык. Эми биз тамактанганы баралы. Контейнерибиз дагы жолго чыксын. Так, баса бир сире үйдө жагынан көрсөтүп коеюн. Мына үстү кенен болду. Бул жака 2 киши чыгат. Мынакей. Ушундай. Бийиктиги 12 метр, айтып кеткендей. Ошол. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Жазыңыздар, кимге ушундай автобуска керек болсо, же болсо башка автоунаалар керек болсо, кайрылсаңыздар болот. Ошол, барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, салам алейкум.